Чүйдө 6 баланын өмүрү кыйылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курула баштайт. Кемпир абадчылар акталды. Арыбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. 20-июнда Чүй облусунун Алтын айылында автоунаа көлмөгө түшүп кетип, 6 баланын өмүрү кыйылганы кабарланды. Маалыматтарга ылайык кырсык саат 18:00 чамасында катталган. Машинанын ичинде 11 адам болгон. Кырсыктан 2 үй бүлөдөн 3 бала, жалпы 6 бала каза тапкан. Балдардын бардыгы 10 жашка жете элек болчу. Чүй облустук милиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, айдоочу убактылуу тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Жогорку кеңештин 19-июндагы жыйынында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу макулдашуусун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралды. Транспорт жана коммуникациялар министринин ордун басары Ырысбек Бариев баяндама жасап, темир жолдун маршруту, суммасы, каржылоосу жөнүндө маалыматтарды берди. Ал темир жол Торгарттан кирип, Макмал аркылуу Жалал Абадка өтүп, андан ары Өзбекстан тарапка кирип кетерин белгилеп, темир жолдун картасын көрсөттү. Бул жерде темир жолдун Кыргызстан боюнча өтө турган негизги жолу көрсөтүлгөн. Бул жана мен айтып кеткендей Торгарт, Арпа, Кош Төбө, Макмал жана Жалал Абад маршруттары болуп эсептелинет. Жалпы жана мен айтып кеткендей Кыргызстанда бүгүнкү күндө курула турган жолдун жалпы узундугу 311 километр. Ал эми Кытай Республикасында дагы Кашкардан Торгартка чейин 169 километр жол курулушу күтүлүүдө. Жалпы курула турган жолдун узундугу 480 километрди түзөт. Кыргызстанда курула турган жолдо 120 километрге узундугу тоннелдер курулат. Андан сырткары мосттордун курулушу күтүлүүдө. Мосттордун, тоннелдердин узун болушу бул негизинен бул жолдун жылы бою эч кандай жана тарыхый кырсыктарга карабай туруп иштешин камсыз кылуу үчүн курулуп жатат. Бул жерден сиздерге көрсөтүлгөн жаңы жол курулгандан кийин Жалал Абадтагы Жалал Абад шаарына барып туруп кошулат дагы. Жалал Абадтан ары азыркы мезгилде жана мен айтып кеткендей 1520 миллиметрлик темир жол азыркы мезгилде бар. Ошол бар темир жолго кошулуп, андан ары Андижанга темир жол аркылуу чыгып кетет. Жаңы жол курулган, ошол жанагы пайдалануудагы жолго кошулат. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун баасы 4 миллиард 700 миллион доллар деп бааланганын билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу үчүн 3 өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзөт. Ал ишкана Кыргызстанда жайгашары пландалууда. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда тең бөлүнөт. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору 3 окууда жактырылды. Мыйзам долбооруна депутаттардын бардыгы макулдугун беришти. Добуш берүүнүн аягында спикер Нурланбек Шакиев бул мыйзам долбоорун тарыхый чечим деп белгиледи. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Бул абдан чоң тарыхый чечим болду. Барыңыздарды куттуктайм. Аталган долбоор ийгиликтүү ишке ашуусуна тилектешпиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин 13-июндагы отурумунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл август айында башталарын маалымдаган. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 14-июнда Кемпир Абад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган саясатчы жана активисттердин баарын актады. Кемпир Абад иши боюнча башта 27 кишиге айып тагылып кармалган. Алардын ичинен 22 кишиге актоо өкүмү чыкты. Эми реабилитация деген багы мыйзамсыз иш козголгондор, мыйзамсыз кармалгандар, биз ошондо жабыркаганбыз, моралдык, материалдык жактан жабыркадык да. Ошонун баарын биз азыр мамлекетке доо кылганга укугубуз бар да. Доо бергенге укугубуз бар. Мамлекеттен ошону компенсация алганга укугубуз бар. Бирок азырынча сот чечими күчүнө кире элек, өзүңөр билесиңер, апелляциялык даттануулар болушу мүмкүн. Эми прокуратура тарабынан апелляциялык даттануу болушу мүмкүн. Алар 20 жыл сурагандан кийин сөзсүз түрдө апелляциялык даттануу болот го дейм. Ошон үчүн азыркы күндө акыркы чекит коюу дагы эрте да. Ал эми калган 5 адамдын иштери өзүнчө бөлүнгөнү белгилүү. 10-июндагы отурумда прокурорлор соттон Кемпир Абад иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип,
мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган. Прокуратура соттун чечимине карата жогорку инстанцияга арызданабы же жокпу азырынча белгисиз. Ал эми президент Садыр Жапаров соттун чечимине пикирин билдирип, эгер өзү сот болсо кандайдыр бир жаза бермектигин белгиледи. Негизи мен эч кандай комментарий бербешим керек. Бирок эми соттун чечими чыккандан кийин пикиримди билдире берсем болот. Эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем. Жок дегенде айыппул же пробация. Себеби булар жарымы келип аткан кемпир-абатты кетип атат деп элдин башын адаштырып, аларды шкактап көчөгө чыгарып, бийликти сүрүп чөл деген сөздөр интернет блогтарында желдей тарап жүрбөйбү? Буларды кемпир-абаттын тагдыры кызыктырбайт. Буларга кресло, кызмат орду гана керек. Кандай гана жолдор менен болбосун креслого жетип, илгеркидей эле миллиардтарды уурдаса деп самашат. Бирок кандай кыялдар ишке ашпайт. Азыр эл дагы, заман дагы таптакыр башка. Илгеркиде кыйкырчаактарды, жарма патриотторду ээрчип кетпейт. Эл өздөрү талдаганды, өздөрү ой жүгүрткөндү үйрөндү. Кемпир-абатты бүгүнкү күндө кыргыз-өзбек тарап 50-ге 50 башкарып жатабыз. Азыр 3 адам бизден, 3 адам өзбек тараптан болуп платинада отурушат. Бирге башкарып жатабыз. Чечимдерди биргелешип кабыл алабыз. Мындан ары ушундай болот. Бишкектин 1-май райондук соту активист Өндүрүш Токтонасыровду расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу боюнча күнөөлүү деп таап 100 000 сом айып салды. Кылмыш ишинин козголушуна Токтонасыровдун Facebooktагы согушка каршы билдирүүлөрү себеп болгон. Активист соттун өкүмү менен макул эместигин, соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрыла турганын билдирди. Бул ишти ал өзүнүн жарандык активдүүлүгү менен байланыштырып, куугунтук деп эсептейт. Соттун чечими боюнча кай? Соттун чечимине баары бир мен каршымын, туура көрбөйм, кабылдабайм. Мен айыпкер эмесмин. Кечээ мамлекеттик айыптоочу 3 жыл сураган, бүгүн өзгөртүп 100 000 сом өлчөмүндөгү айыпка жыгып атат. Мен кайсы күнөөм үчүн аларга мен акча төлөп беришим керек. Туура эмес, жогорку инстанцияларга кайрылууга туура келет. Адилетсиздик Кыргызстанда дагы эле. Сот көз каранды. Төрага мындай жыйынтыктуу эле мындай жакшынакай бир чечим чыгарып койсо болот. Бул өкүмүнө кыскасы мен соттун мага карата өкүмүн кабылдабайм. Эч кандай күнөөм жок. Өндүрүш Токтонасыровго кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен козголгон кылмыш иши 1-май райондук сотунда өткөн жылдын сентябрь айынан бери каралууда. 66 жаштагы Өндүрүш Токтонасыров адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Украинадагы согуш жана башка маселелер тууралуу өз оюн ачык жазып, митинг, акцияларга чыгып келген. Бажы кызматы эркин журналист Ыдырыс Исаковду сотко бере турганын билдирди. Мекеме журналист кыргыз-казак чек арасындагы жыгач материалдарын ташып келүү тууралуу материалында маселени терең изилдеген эмес деп эсептейт. Буга чейин эркин журналист Ыдырыс Исаков өзүнүн YouTube каналында казынаны какшаткан жыртык аттуу иликтөө чыгарган. Ал иликтөөдө журналист кыргыз-казак чек арасындагы Актелек өткөрмө бекетиндеги жүк өткөрүү процессиндеги коррупциялык схемалар жөнүндө баяндаган. Муну жыгачтын контрабандасын эле тыйып кое турган болсо, ушул айланма жолду бүтүрүп кое турган акча ошодон түшөт. Азыр айланма жолду ошол жерди бүтүрүп кое турган чалык көлөмдөгү акча азыр уурдалып атат. Мен ачык эле айтайын. Себеби бизге келген мына жыгачтардын бардыгы Россиядан келет. Мына жердеги жыгач саткандардын бардыгы айтып атат. Биз жыгачты Россиядан алабыз деп. А бирок бажыга бара турган болсоңуз, жыгачтын 80% бизге Казакстандан кирип атат. Киргенде дагы болгон 3 000 сом баа менен кирип атат. А мына жакта жыгач 20, 21, 22 миңден сатылып атат азыр. Бир кубас. Ал эми бажы кызматынын төрагасынын ордун басары Алмаз Салиев Азаттыкка берген маегинде бажы кызматы иликтөөдө аталган аймакта көзөмөл жүргүзбөрүн билдирген. 2015 жылдын август айынан тартып мамлекеттик бажы кызматы кыргыз-казак чек арасында жайгашкан өткөрмө пункттарда көзөмөлүн жүргүзбөйт. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосунда баягы товарлар эркин жүргүзүү үчүн ушундай шарттар менен кирген. Иликтөөдө толугу менен башынан аягына чейин эле кээ бир мамлекеттик органдар деп айтылып, бирок бажы кызматына баягындай орусча айтканда акцент коюлуп, анын бурдагы төрагасынын схемалары башка деп айтылып келет. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Өз кезегинде Ыдырыс Исаков материалында маселеге түздөн-түз бажы кызматын айыптабаганын белгилеп, анда жалпы мамлекеттик системанан, анын ичинде
бажы салык тармагындагы алешемдиктер тиешелүү адамдардын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө кеп болуп жатканын айтты. Кыргызстандыктар 1-июлдан 31 августка чейин ID карталарын бекер алмаштыра алышат. Мындай акция тууралуу Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Эми мындан ары Кыргызстандын жасалма паспорту жасалма ID карта деген түшүнүк болбойт. Себеби паспорт өзүбүздөн чыга баштады. Буюрса жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. Жашыруун корголуучу элементтери көп. Андан сырткары, мурдагыдай оңго солго туш келди кишилерге сатылбайт. Ушуга байланыштуу ID картты бекер алмаштыруу боюнча акция жүргүзөбүз. Акция 1-июлдан баштап 31 августка чейин жүрөт. Ал эми санариптик өнүктүрүү министрлигинин кабарында эски ID карталарды гана акысыз алмаштырууга болору белгиленген. Кеп 2004 жылкы чипсиз сары паспорттар жөнүндө болуп жатат. Бүгүнкү күндө мындай ID карталар 800 миңден ашык кишиде бар. Анын 300 миңге жакыны мөөнөтсүз. Бул кадамда президент да, министрлик да документтердин коопсуздугун жогорулатуу максатында болуп жатканын белгилешти. Акылбек Жапаров Садыр Жапаровду жана анын командасын Петр I салыштырды. Мындай оюн Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин 20-июнундагы отурумунда билдирди. Убагында Петр I Европага терезе ачты деп даңазалаган сыяктуу дүйнөлүк рынокко кеңири жол ачкандар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин командасы сиздер жана биз болдук деп эсептейбиз. Бул жерде дагы бир маселени көңүлүңүздөргө буруп койсок, бул биоити ыкмасы менен ГЧП менен түзүлүп жатат. Тышкы карыз биздин мамлекетте көбөйбөйт. Бул эки ири курулуштун өзүн актаган коммерциялык курулуштар муну жеке менчик өнөктөшү аркылуу болуп жатканын эсиңиздерге салып коеюн. Ошондой эле Аткаминер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу келишимин колдоп бергени үчүн депутаттарга ыраазычылык билдирди. Алмамбет Шыкмаматов президенттин жардамчысы болуп дайындалды. Мындай таскемеге президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы кызматында эмгектенген. Шыкмаматов 2021 жылы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин жетекчиси болгон. Ошол жылдын ноябрь айында парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырып берген. Бишкекте жарнамалык такталар алына баштады. Алардын ордуна LED экрандар коюлат. Муниципалитеттен жарнамалык конструкцияларды алмаштыруу Бишкекти заманбап жана ыңгайлуу калаага айлантууга карай кадамдардын бири экенин белгилешти. Президент Facebook баракчасы аркылуу 18-июнда кала мэриясына 31 августка чейин калаадагы эски жарнамалык такталарды толугу менен тазалап, алардын шаардын көркүнө ылайыктуу жана ыңгайлуу жерлерде LED экрандарга алмаштыруу тапшырмасын берген. Бишкек шаарынын мэриясына тапшырма. Шаардын ичиндеги эски жарнамалык такталарды 31 августка чейин толугу менен тазалап, шаардын көркүнө ылайыктуу жана ыңгайлуу жерлерге LED экрандарга алмаштыргыла. Шаардын ичин иретке келтиргиле. Сиз жарнамалык баннерлердин алмашуусуна кандай карайсыздар? Комментарийге жаза кетиңиздер. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.